Üşüгөн жоксуңбу? Тамактандыңбы? Бир жериң ооруп атабы? А мүмкүн чай ичерсиң? Дагы башка ушул сыяктуу эненин жылуу сөзүнөн ажыраган Сокулуктагы Чүй областтык жаш майыптар коомунун тургундары мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тууралуу көрсөтүү турмуш берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында саламатсыздарбы. Адилет 7 жашка толгондо 2 бутун үшүк алдырып, буттары ириңдеп кеткен. Натыйжада дарыгерлер тизиден ылдый кесүүгө туура келген. 27 жаштагы каарманыбыз 11 жашында Чүй облустук жаш майыптар коомуна келип, устачылык өнөргө окуп үйрөнгөн. 2 буту протез, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген Адилет устакананын башчысы, өзү сыяктуу балдарга иштин жолун үйрөткөн устат. Чай ичкен столго ножкаларын, балта сап эмелерди, комод, чай ичкен столдор бар. Эмеси менчи 1200төн. Бул эң стандарты да 1,20 сантиметр. Аны эмелерде жазайбыз. Кухонный гарнитур, спальный гарнитур на заказ мебель. Заказ берип эме болсо жакшы болмок бизгечи. Дальнейшем муш балдасы үйрөтүп эметип кеткенгечи. Кезектеги каарманыбыз Таалайбек Молдогазиев 51 жашта. Анын 10 колу иштебейт. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, жыгач устачылык менен алектенет. Жасап жаткан иши канчалык оор болсо дагы көнүп калган. Анткени 2 кызынын келечегин, алардын камын ойлоп, тынымсыз эмгектенип келет. Грипп болуп жатып анан кийин больницага барганда туура эмес укол атып коюшканда, анын үстүнө тарамыштар болуп калган. Анан ошо мойдон ушемеде жүрөм. Тиги эмеге алып барышты, Москвага качты, аяктан дагы. Операция кылабыз, бирок баары кийинкисине эме болуп калат депчи, оорлоо болуп калат андан көрөп. Ушундай эметкен жакшы деп айтышыптыр да, 3 жаштанчы. 3 жыл болуп калды, кайра жыгачы устачылыкты эметип, өркүндөтөйүн деп уш жерден окутушту, сертификат алды. Эметип атабыз, улантып мондай балдактар жасайбыз, балдактарды ремонт кылабыз уш жерден. Бекер келишет, кээ бир резинкалары түшүп калат, баш элечи. Резинка салып беребиз. Ушундай жумуштарды аткарып жүрөбүз да жерде.
Бул уюмда жашап иштегендер да бар. Адилеттин окуучусу 30 жаштагы Аманат Жумабек уулу 2 жылдан бери ушул чакан устаканада эмгектенет. Ал 1,5 айлык кезинде бутуна суук тийип, оор артрит оорусуна кабылып, тубаса майып болуп калган. Майыптыгы аракетчил болууга тоскоол болбойт. Анткени адал эмгек, маңдай тери менен өз жашоомду улантып жатам дейт каарманыбыз. Saat 5'te ketemiz. 5'te ketemiz. Mama zasko paskalar istedi. Yok gerekliler yakında ketemiz de. Yarın saatine rahmet. Osman'ın yöneltleri dumuşku orunu tüzüp vergenler. Nasıl? Оорусуна шылтоолоп же жалкоолонуп эмгектенүүдөн качпай, мырзалардан кем калбай иштеген айымдар дагы бар. Алардын катарындагы жалгыз боене 4 баланын апасы 38 жаштагы Аида Мырзабекова 5 жылдан бери тигүү цехинде кийим тигип иштейт. Жумушка келгенде үйдө балдарын апасы карап калат. Мен деген 4 жашымда пулмология болуп болгонун осложнение көп ветеранкадан кеткен. Ошондон өпкөдөн операция кылышып, анда өпкө полностью удаление болгон. Ан эметип жүрүп, больницалап жүрүп эметип, аны окудум. 11-де бүттүм. 11-де бүткөндөн Швейцарияга тапшыргам. Ан күйөөгө тийип, жолдошум менен жашап жүрүп, 4 балалуу болгондо жолдошум каза болуп кайтыш болуп калды. Бияктан мен маникюрну окудум. Анан кийин эме Швейцарияныкын окудук, кыздар болуп эметип. Ошол менен эметип атканбыз, азыр карантинде эметип, азыр кол үйрөнүүчү менен иштеп эметип атканбыз, биткенден окуп эметип. Сумканы деле, шкатулканы деле бир эже келип шаардан бизди үйрөтүп кетишкен, 10 кызды үйрөтүп. Ошону өндүрүп эметип атканбыз да, азыр карантинде үйдөн эметип. Учурдагы кырдаалга карата 10 кыздан турган бул чакан ишкана кардарлардын жоктугуна байланыштуу жабылып калган. Бирок ага карабай, бекер жатпастан кол өнөрчүлүк менен алектенип, колдо токулган буюмдарды сатыкка чыгарышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп тургандай, бул колго жасалган сапаттуу жана керектүү буюмдарды сиздер буйрутма менен алсаңыздар болот. Өзүңүздөр көргөндөй, бул торжундун баасы 800 сом болсо, бул 700 сом. 300 сом болсо, бул калемсап салгычтар 200 сомдун баасын түзөт. Муну менен бирге сиздер бир гана баасы жагынан дагы жеткиликтүү, сапаттуу жана керектүү буюмдун ээси болбостон, сооп иш кылган болуп эсептелинесиздер. Разделочный доска бул 200 сом, бир комплект 200 сом. Кыдырып сатыш керек да, пока өзүбүздүн бир местабыз жок, постоянно реализациялангачы. Ошого байланыштуу биздин эме ушул балдар, инвалид балдар кыдырып сатып келишет. Эрнист Муктыбек уулу 2-чи топтогу майып, бир буту протез. 2005 жылы түзүлгөн Чүй облустук жаш майыптар коомун 2007 жылдан бери жетектеп келет.
Оорунун азабын жон териси менен сезген Эрнис мырза өзү сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ар тараптан жардам берүүнү колго алган. Ал жетектеген уюмда ден соолугунан жабыр тарткандар эмгектенет. Ишканада күнүмдүк жашоого керектелүүчү буюм тайымдар, балдак, протездер жана майыптар коляскасы жасалат жана аларды оңдоо иштери жүргүзүлөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн акысыз кызмат көрсөтүшөт. Биз негизи опорниктер менен иштейбиз көбүнчө. Опорниктер балдакчан, коляскачан, анан колу буту протезчен адамдар да жарандар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз көп көйгөйлөрү бар. Окуйм деген адамы бар, иштейм деген адамы бар арасында. Ошол менен биз коом ошол менен алектенебиз. Иштейм дегенде жумуш ордун түзүп беребиз. Окуйм деген коомдаттан каттар менен кайрылып, лицейлерге жанагындай окуу жайларга жеңилдик жолу менен киришкенге аракет кылып, ушундай иштерди аткарып келебиз. Ден соолугунан жабыркаган жарандар үчүн түзүлгөн коом атайын демөөрчүлөрдү издеп учурда алар үчүн жатак жай, чакан устакана, окутуу борбору курулуу алдында турат. Курулуп баштаган жер тилкеде жайгашкан 3 кабаттуу үйдү атын атагысы келбеген боорукер инсан белек кылган. Ал жерде азыр мүмкүнчүлүгү чектелген айымдар жашайт. Ошол кыздар үчүн чучпара даярдалуучу цехин ачып, кошумча жумуш ордуларын түзүп берип, андан сырткары ден соолугун чыңдоо максатында атайын спорт зал курууну пландаштыруудабыз, дейт уюмдун жетекчиси. 3 кабаттуу жер төлөөсү менен окуу борбору ачылган атат. Бул жерде болсо тикмечилик, компьютерлүк кесиптен, андан тышкары жана замочка салган, бут кийим оңдой турган ушундай көп тармакта окуу жай ачылган атат. Бул жер жатаканасы менен 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык окуу жай болот. Кудайым буйрса бул Асан Абил кайрымдуулук фондунан тарабынан колдоо көрсөтүлүп, ушул ишибиз ишке ашкан атат. Сокулук районундагы Чүй областтык жаш майыптар коомунда жалпысынан 1200дөн ашык мүчөсү бар. Алардын 150дөн ашууну 15 жашка чейинки улан кыздар түзсө, калганы 70 жашка чейинкилер. Аталган коом өз ишмердүүлүгүндө көп ийгиликтерге жетишкен. Кийим тигүүчүлүк жана жыгач устачылык цехин ачкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бул ишканадан окуп билим алуудан сырткары эмгек акы алып иштөөгө, өзүн өзү камсыз кылууга шарт түзүлгөн. Бул менен гана чектелбестен уюмдун алдыга койгон максаттары бар. Турмуштук оор кырдаалда турган бул балдардын адал иштерине уюштуруучулук, каржылык жана башка жардамдарды көрсөтүүгө көмөк көрсөтөм деген боорукер инсандар болсо, уюмдун жетекчисинин байланыш номерине 0708 449 222ге кайрылып өз салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Ал эми сиздер турмуш программасынын кийинки берүүсүндө көрүшкөнчө аман болуңуздар. Şıda geçine, gitsin o gelgen yeryüzüne, sabırdın kırdı altın geçene. Şıda geçine, gitsin o gelgen yeryüzüne, sabırdın kırdı